Кытайга буурчак, жүн, канаттуулардын этин экспорттоону жеңилдетүү макулдашылды. Белгилей кетсек, Садыр Жапаровдун Кытайга жасаган мамлекеттик сапарынын алкагында 20 документке кол коюлган. Айыл чарба багытында Кытайга төө буурчак, канаттуулардын эти жана жуулган жүн менен кашемирди экспорттоону жеңилдетүү макулдашылды. Минералдык жер семирткичтерди өндүрүүчү завод куруу боюнча мурдагы келишим жаңыртылды. Ага ылайык инвестиция көлөмү 260 миллион доллардан 410 миллион долларга чейин көтөрүлө турган болду. Кыргыз Агро Холдинг компаниясы менен Кытай компаниясынын ортосунда 1 миллиард юан суммасындагы келишим түзүлдү. Андан сырткары дагы бир кытайлык компания менен 1 миллион долларлык макулдашууга кол коюлду. 2024-жылы Кытайдын башкы бажы башкармалыгынын маалыматы боюнча Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы соода жүгүртүү 22 миллиард 710 миллион долларды түздү. Бул көрсөткүч мурдагы жылга салыштырганда 2 миллиард 906 миллион долларга көп. Былтыркы жылдагы соода жүгүртүүнү карасак 19 миллиард 906 миллион долларды Кытайдын, 2 миллиард 804 миллион долларды Кыргызстандын экспорту түзгөн. Башкача айтканда, эки өлкө ортосундагы экспорттук мамилелери өтө келечектүү багыт десек жаңылышпайбыз. Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда энергетика тармагындагы инвестициялык келишимдер да ишке ашырылды. Министрлер кабинети менен Кытайдын Шинжин Энерgia Group Co. Ltd компаниясынын ортосунда инвестициялык келишимге кол коюлду. Документте Кыргызстандын аймагында кубаттуулугу 300 мегаватт болгон Шамал электр станциясын куруу жана эксплуатация каралган деп айтылат маалыматта. Мындан тышкары атылган компания менен кубаттуулугу 300 мегаваттык күн электр станциясын курууга багытылган дагы бир инвестициялык келишим түзүлгөн. Кыргызстандын экономика жана коммерция министрлиги менен Кытайдын маданият жана туризм министрлиги топтук туристтик сапарларды жеңилдетүү боюнча меморандумга кол койду. Эми Кытай расмий түрдө өзүнүн туристтик топторун Кыргызстанга жөнөтө алат. Ошондой эле министрлик биргелешкен туристтик маршруттар түзүлүп жатканын, Кыргызстан Кытайдан өз алдынча келген саякатчылар үчүн сунушталган өлкөлөрдүн тизмесине киргенин белгиледи. 2024-жылы Кыргызстанга Кытайдан 127,9 миң турист келген. Эскерте кетсек, былтыр Кыргызстан Кытайдан келе турган туристтик топтор үчүн 21 күнгө чейин визасыз режим киргизген. Кыргызстан менен Кытай жакырчылыкты кыскартуу боюнча меморандумга кол коюшту. Меморандум Эмгек министрлиги менен Кытайдын айыл чарба жана айыл иштери министрлигинин ортосунда түзүлдү. Меморандум теңчилик жана өз ара пайда көрүү принциптерине негизделип, жакырчылык менен күрөшүү жаатында эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүү жана бекемдөө максатын көздөйт. Тараптар ар түрдүү тармактарда, анын ичинде айылды өнүктүрүү тармагында тажрыйба жана билим алмашуу, адистердин квалификациясын жогорулатуу жана кадрлардын потенциалын чыңдоо, ийгиликтүү Кытай практикасында негизделген Кыргызстанда жакырчылыктан чыгуу боюнча ар кандай долбоорлорду ишке ашыруу, ошондой эле Кыргызстандын региондорунда жакырчылык менен күрөшүүнүн Кытай практикасын киргизүү жөнүндө макулдашышты. Бул сапардын алкагында экономикалык маселеге өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Эң маанилүү маселелердин бири Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. Долбоордун жанданганы Кыргызстанга чоң экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү ачууда. Андыктан бул сапар Кыргызстан үчүн абдан чоң мааниге ээ экендигин экономисттер айтышууда. Азыркы учурдагы Кытай менен болгон байланыштар мындан ары биздин Кыргызстан үчүн тек гана ийгиликтерди алып келиш керек. Себеби ар мамлекеттин ортосунда келишимдер болбосун, эки жактан кызыкчылык ойлонот да. Эми Кытайдын кызыкчылыгы болгон бул былтырбы кет Орто Азиянын 5 мамлекетин чакырта сүйлөшпөдүбү. Анын ичинде мына Кыргыз мамлекетине өзгөчө көңүл бөлгөнү да жөн эмес. Бул ертең жаткан тарыхта болгон. Тарых эмес бир. Анан Кытай мамлекети бул 1,5 миллиарддан өткөн калпта. Бул менен бардык мамлекет өзү эсептешет. Анан биз Кыргызстан муну сөз эске алышыбыз керек. Чоң проектлерди сунуштап атат Кытай. Ошол учурда микрогестерди, жаңы шаарларды куруу боюнча, жаңы технологияларды алып келүү боюнча, логистикалык центрлерди ачуу боюнча бул тек гана Кыргызстанга пайда алып келет. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Кытайга болгон мамлекеттик сапарынын жүрүшүндө бир катар жолугушууларды өткөрдү. Анда соода экономикалык кызматташтыкты тереңдетүү, энергетика, инфраструктура, транспорт жана жогорку технологиялар сыяктуу долбоорлорду ишке ашыруу боюнча маселелер талкууланып, бир катар документтерге кол коюлду. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.